Бүгүндүн маанилүү маалыматтар менен эфирде кабарлар маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Түз эфирде мен Дөөрөт Канатбеков. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Ишкер Жалил Атамбаев азаттыктын иликтөөчү журналисти Ыдырыс Исаковдун үстүнөн жазган 50 миллион сомдук доо арызын артка кайтарып алды. Апрель окуялары боюнча айыпталган Мурат Суталинов эркиндикке чыгарылды. Аравандык багбан цемент заводдун кесепетинен чыгашага учураш мүмкүн экенин айтып чыкты. Чындык издеп чыркыраган багбандын үнүн ким угат? Улуу жеңишке 74 жыл. Кан кечкен согуш майданында эрдик көрсөткөн аталарды тизмектейбиз. Иштетүүчү жана кайра иштетүүчү ишканаларды каржылоо долбоорунун алкагында экспорттоочуларга жеңилдетилген насыя берилет. Ишкер Жалил Атамбаев азаттыктын иликтөөчү журналисти Ыдырыс Исаковдун үстүнөн жазган 50 миллион сомдук доо арызын артка кайтарып алды. Бул тууралуу ишкердин адвокаты Шумкарбек Абжапаров билдирди. Анын айтымында Атамбаев ыйык орозу айында эч ким менен касташпасын айтып журналистти кечирген. Эске салсак, милициянын отставкадагы полковниги Ишкер Жалил Атамбаев азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаковду иликтөөсү үчүн 29 апрелде сотко берип 50 миллион сом моралдык чыгым өндүрүп берүүнү суранган. Бул коомчулукта чоң талкууга жем таштап, Ыдырыс Исаковду колдогон ар кандай акциялар, кол топтоолор башталып, медиа эксперттер талкууларды уюштурган. Иликтөөдө Жалил Атамбаевдин акчасын ала албай жүргөн ишкерлер анын жакындарына катталган адамдардын ишканаларынын салыктын качуу схемалары көрсөтүлгөн. Жалил Атамбаев оштогу эң бай адамдардын бири экени эл ичинде айтылып келет. Апрель окуялары боюнча айыпталган Мурат Суталинов эркиндикке чыгарылды. Бишкек шаардык соту мурдагы улуттук коопсуздук кызматынын башчысы соттун залында кое берилди. Эске салсак, Мурат Суталинов 2010 жылкы Каргашалуу апрель окуяларында күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 25 жылдык түрмө жазасына тартылган. Акыркы жылдары бөйрөктүн шишик тартына кабылганына байланыштуу аны мөөнөттө мурда кое берүү сураныштары жолдонуп келген. Улуттук коопсуздук комитети эл аралык террордук иштерге катыштыгы бар делип издөөдө жүргөн Кыргызстандын жаранын колго түшүрдү. Шектүү май айынын башында кармалганын УКМКнын маалымат кызматы бүгүн кабарлады. Такталгандай, шектүү катары кармалган АН аттуу жаран согуштук аракеттер жүрүп жаткан Сирия Ирак аймагында диверсиялык террордук даярдыктан өткөн. Ал жасалма документ менен КМШ өлкөлөрүнө чыгарылган. Кармалган шектүү план боюнча террордук уюмдун башчыларынын террордук аракеттерди ишке ашыруу боюнча буйругун күтүп жаткан. Учурда сотко чейинки материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, ыкча иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Тергөө жүрүүдө. Араван цемент заводунун иш аракетинин айынан залалга учурап жаткан жергиликтүү багбан айтып чыкты. Завод Кермету айыл аймагындагы жай жерден топурак казып келет. Бирок алардын бул иш аракети ижарага алып бак түптөгөн багбандын ишине тоскоолдук жаратып жатыптыр. Кабарчыбыз Жусупбек Кошумат уулу жергиликтүүлөрдүн дооматын иликтеп көрдү. Өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлем деген айрым аткам элдердин кылган иш аракеттери мына бул көрүнүшкө далил боло алат. Айтсак, 30дан ашуун бадам, тал терек көчөттөрү жетилип жатканына карабастан сүрүлүп, жер аянтчасы бузулуп, мындай көрүнүшкө келген. Алардан мындай эки гана көчөт калган. Уже мынер бир 50 метр алды, 50 метр алды. Даже 50 метрден ичкерге саз кылып 3-4 метр. Обай мынабай мына дагы кирип кетип атат. Бул жер Гүлбар айылына караштуу аянты 4 гектар 59 сотикти түзөт. Мындагы казылып жаткан жер Кермету айыл аймагынын жай жери болуп саналат. Айланасында бак теректер эгилген. Муну жеринен көргөн адам кайракы жер деп эсептебейт. Анткени сууну алып келсе болот эле, бирок эми алып келүүгө кыйынчылык жаралат. Буга жер кыртышы бузулганы себеп. Жерди 2 жылда жерди алып суу алып өттүк эле. Эми азыр мына мусуллар, цемент завод, ояктагылар төгүп мерге. Мына жерде азыр 2 түү калды. 20 түп жаңгак экотек инспекциядан алып келдим мен. Экологиядан. Кесек бу 20 түп жаңгагын былтыркы экен эшесе болбойт. Деп анан дагы бу жерде тосконго бир 30 түп тал эктим эле. О талдарды сүрүп, анан бир 30 сотик мен жага кирип кетти.
ошондой бир мындай алып келгенде укпайт экен булар. Мындагы жер 10 жылдан бери казылууда. Заводтун бул аракетине каршы болуп, Абдырайым Албаевдин кайрылбаган жери калган эмес. Анткени 6 гектар багына суу жеткире албай бара. Айтымында жер казылы электе суу келүү маселе болгон эмес. Топурактын алынышы менен монументип жарлар пайда болуп, суу алууга кыйынчылык жаралууда. Ал эми сууду алуу өтүү үчүн мындай суу өтүүчү түтүкчөлөрдү коюуга туура келет. Бул болсо дыйкандардын капчыгына туура келбейт. Ал эми Араван Семен заводунун жетекчилиги бул иш аракеттерин мыйзамдуу болуп жатканын тастыктайт. Алар 2019-жылы өкмөттүн алдындагы геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агентствосу тарабынан жерди казууга лицензия алган. Келишим 2019-жылдын 5-октябрына чейин болгон. 2009-жылдан бери иш алып барылып келип атат. Буга чейин эч кандай мындай суроо, дооматтар, жаңжалдар болгон эмес. Ал жерде ошол Гүлбаардын айылып турган тургундары бул жерди жолду оңдоп берүүгө, бул жерди жасап берүүгө дегенде биздин ишкана толугу менен эч качан мындай сыртка сүрүп койбой, бүт бардык суроо талаптарын аткарып келген. Керметоо айыл өкмөтүнүн жер адисинин маалыматына ылайык келишимдин негизинде Даныр Юг жоопкерчилиги чектелген коому казылган жерди толтуруп бермей болгон. Бирок кантип толтураары так жазылган эмес. Буга байланыштуу казылган жердин айланасындагы таштандылар толтуруу максатында ташылып жатканы себеп болбосо эле болгону. Айтор бул иштин айланасындагы маселени тескеген орган жоктой. Баарын тили бир өңдөнөт. Кыргыз өкмөтүнөн лицензиядан алып келгенден кийин айыл өкмөтүнүн укуна кирет да. Айыл өкмөт каласа ал жактан лицензия алып келсе бергенге укуктуубу? Укуктуу, укугу бар. Беришкен лицензия алып келген. Бирок ал жер сиз кандай ойлойсуз? Берсе болот, иштете турган ошо туура эле болгонбу же? Мыйзам чегинде эле болгон. Себеби көз элестирден да улар көлүк алган барды мыйзам, эгерде мыйзам чегинде болбогондо көлүк деле убактылуу көлүк бербейт эле да. Белгилей кетсек, айыл өкмөткө аталган компания топуракты пайдаланганы үчүн жылына 9000 сом салык төгөт. Бул суммага базарда бир оор жүк ташуучу унаада топурак алууга болот. Ал эми бул жерден күнүнө 100 тоннадай топуракты казып алышат. Жусупбек Кошмат, Улубек Султанабиев, Ынтымак. Баткен облыстың бұрынғы прокурору марқұм Анарбай Мамажақовтың өліміне шектелген Баткен облыстың капиталдық құрылыш башқармалығының бұрынғы басшысы Мелис Қалықовтың жақындар бүгін Ош шаардық сотында митингке чыгышты. Шектенүүнүн жақындардың айтымында Мелис Қалықовтың бұл ішке жосунсуз илешип қалғанын айтып, марқұм менен каршылаш болгонго негизделе жок болчу дешет. Ал эми марқұмдың жақындары шектүү башында кылмышын мойнуна алган, эми кайра мен өлтүргөн эмесмин деп сөздү бурмалап жатат деп билдирет. Бул иштин акыйкат каралуусун талап кылышууда. Шектүүнүн кылмыш иши боюнча алдын ала соттук отурумга Баткен облустук Кызылкыя шаарынын прокурору дагы катышканы бөдөмүк бойдон калууда. Соттук отурумда Мелис Калыков ушул убакытка чейин кылмыш ишинин материалдары менен тааныштыгы жок экенин жана айыптоо корутундусун албаганын айткан. Соттук отурум 22 майга жылдырылды. Бүгүн соттук отурумга 3 прокурор катышып атат. Ошол айыптоо тарабынан ошол прокурорлордун бирөөсү Кызылкыя шаарынын прокурору да катышып атат. Кызылкыя шаарынын прокуроруна айыпталган Калыков Мелис жана биз жактоочулар четтетүү жөнүндө өтүнүш келтирдик. Тилекке каршы судья ал өтүнүштү канааттандыруусуз калтырды. Анткени бизге да кызыктуу болгону эмне үчүн Ош шаардык сотунда каралып жаткан ишке Баткен облусуна караштуу Кызылкыя шаарынын прокурору катышып жатат. Бул жагы бизге бөдөмүк бойдон калтат. Мен Калыковдун күнөөсү бар деп эсептейм. Анткени ал жерде далилдер көп. Ал далилдер бар жок сотто биз далилдеп тактап беребиз. Ошол себептен мен эсептейм, соттун өкүмү менен Калыков күнөө деп табылат. Иштетүүчү жана кайра иштетүүчү ишканаларды каржылоо долбоорунун алкагында экспорттоочуларга жеңилдетилген насыя берилет. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Аталган долбоорду өкмөт 2019-жылдын майынан тартып ишке киргизет. Анын башкы максаты аймактардагы өндүрүлгөн продукцияны экспорттогон жана экспортко багытталган жаңы ишканаларды ачкан ишкерлерге финансылык колдоо көрсөтүү. Ишин жаңы баштаган Кыргызстандын бизнесмендерине төмөнкү пайыз менен насыя берилет. Долбоорду ишке ашыруу тандалган коммерциялык банктар аркылуу берилген насыя каражаттарынын пайыздык коюмдарын субсидиялоо жолу менен жүргүзүлөт. Тийиштүү финансылык ресурста өлкө бюджетинен каралган.
Улуу атамекендик согуштун ардагери Касымбай Жолдошев быйыл 94 жашта. Ардагер май айынын башындан тарта эле майрамдык парадка даярдыкта жүргөн кезден. Ал согуш мезгилинде Кытай жергесиндеги салгылашууларда жүргөн. Алгачкы жеңишин Харбин шаарында белгилеген ардагер быйылкы жылы 74-чү жеңиш майрамын тосуп жаткан учуру. Май айынын башталышы менен Касымбай Жолдошев медаль ордендерине толгон кийимдерин ырастай баштайт. Күнүгө куттуктоолор, меймандардан арыла албай калган улуу атамекендик согуштун ардагери быйыл да майрамды шаң менен өзгөчө тосо баштады. Касымбай Жолдошев 1943 жылы январь айында өзү теңдүү жоокерлер менен Иракка чыгышка жөнөтүлгөн. Ал Япониянын Кытайдын Манчжурия жерине бастырып кирген жоокерлерине каршы салгылашууда болгон. Күч менен коштолгон салгылашуулар Советтер Союзу жана Кытай элинин жашоосуна коркунуч болгон. 1941 жылы Советтер Союзу жана Япония мамлекеттеринин ортосунда тынчтык келишими түзүлгөндүгүнө карабастан чагымчыл күчтөр тыйылбаган. Иракка чыгыштагы салгылашуулардан Касымбай Жолдошев 1945 жылы жеңиш менен кайтканын бүгүн да эстейт. Провинцияны немеге Кытайга бошотуп бериш тапшырма болгон экен. Дал ошондой кылдык анан. О провинцияны бошотуп бердик. Япондорду талкалап, Кытайлар менен жакшы мамиледе болуп, ошолор менен достошуп жүрүп турганбыз. Жатаканабыз бир башка эле. Анан күндүзү бирге жүргөнбүз Кытайлар менен. Согуштун ардагери Касымбай Жолдошев Кытайдын Харбин шаарынан кайткан соң Советтер Союзунда 8 жыл аскердик кызматта болгон. Кыргызстанга кайткандан кийин да ардагер колхоздогу жумушта активдүү иштеген. 7 баланы өстүрүп чоңойткон ардагердин 20дан ашуун неберелери да бар. Бизге дагы айтып берет атам согушта ушундай болгонун. Кыйынчылык күндөрдү көргөнбүз. Мындан кийин согуш болбосун, жакшы жашагыла деп насааттарын көп айтат. Эми өзүмдүн атамдай дагы болуп калды. Мен келгениме мына 40 жылдан ашып калды. Эми чогуу жашап атабыз. Улуу атамекендик согуштун ардагери сыймыкты бир гана уул кыздары эмес, шаар тургундары да алып жүрөт. Ош шаарындагы ардагердин өзү жашаган үйүндөгү аны тааныган улуу кичүү коңшулары да ардагер менен сыймыктанып, ал абалында сурап турушат. Бүгүнкү күндө биздин домдо бир ветераныбыз жашайт, улуу атамекендик согуштун ардагери. Биз бул киши менен аябай сыймыктанабыз. Эшик эликке чыкканда биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө көптөгөн советтерин айтып, көптөгөн жакшы сөздөр менен бөлүшүп, 20 миңден жылга согуштун ардагерлерине бөлүнөт, өзүнүн колуна тиет. Небереси 20 небереси бар. Биз ушул аксакалыбыз менен сыймыктанабыз ушул домдун эмеси бүт баарыбыз. Касымбай Жолдошев быйыл 94 жашка толду. Ош шаарындагы ал жашаган аймакта дагы 2 ардагер бар болсо, шаар боюнча 7 улуу атамекендик согуштун ардагерлери жашайт. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Жалал-Абадта улуу атамекендик согуштун ардагерине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү белектерди тапшырышты. Ошондой эле коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети дагы 3-чү даражадагы милдетке бекемдиги үчүн деп аталган төш белгилерди ыйгарышты. Ардагерлердин абалы майрамдык маанай тууралуу Кабылбек Өчкөнбай уулу айтып берет. Ошол биздин башчылык тарабынан сизге медал бар экен, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Шабдан Нарматов жергиликтүү жетекчилерден кабар алып, белектер жана төш белги менен сыйлаганда кубанып турат. Ал улуу жеңиш майрамынын 74 жылдыгын тосуп алуу алдында турган саналуу ардагерлердин бири. Жашы 93кө чыккан ардагер согуштун кесепетин жана тынчтык жашоонун маңызын уул кыздары неберелерине айтуудан чарчабайт. Жеңишке жөнүнө келип калды бана. Жеңиш 1418 күн согуш болупту. Билесиңер, 1418 күн. Ана ошондо биздин советтер, анда Советтер Союз деген бар ба, 15 союз республикаларында, сен билесиңер, билбейсиңер. Ошонан 21 миллион адам өлүптүр. А биздин Кыргызстандан 368 миң адам кеткен экен, анан 160 миң келип, анан калгандары бар ошол жакта. Украинанын, Белоруссиянын талааларында калды, танкынын алдында калды, урандылардын алдында калды. Солдаттардын бар, жаш кырчында солкулаган солдаттардын өмүрү ошат. Жок болду бардыгы. Нарматов сыяктуу Сузак районунда 8 ардагер бар. Алардын ичинен 4-үнө коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети тарабынан төш белги тапшырылды. Ошондой эле ардагерлерге Орусиянын Оштогу консулдугу тарабынан да атайын белектер жеткирилди. 2019-жылдын 2-майындагы номер 8 буйругу менен 3-даражадагы милдет
милдетке бекемдиги үчүн деген медал экен, ушуларды тапшырып жүрөбүз. Милдетке бекемдиги үчүн деген, төшпелди. Милдетке бекемдиги үчүн. Быйыл Улуу Ата Мекендеги согуштун ардагерлерине президент тарабынан 20 000 сомдон берилет. Ага кошумча облус, район шаар жетекчилери, айыл өкмөттөрү да материалдык колдоо көрсөтүшөт. Мына бүгүнкү күнү 7 күнү бардык 8-ине тең өзүм баш болуп, 8 аксакалыбыздын баарын үйүнө барып кабар алып, алардын жашоо шарты менен таанышып, анан 9-унда боло турган иш-чарага өзүм чакырып жүрөм. Айыл өкмөттөр быйылкы жылы жакшынакай акча каражаттарын карап бөлүп беришти. Мына Курманбек айыл өкмөтүнө бардык эле 20 000 азыраак бөлүп коюпуз деп 20 000 бөлүп отурушат. Эртең күнү дагы Кудай буйрса кайра бюджеттен дополнительно карайбыз деди. Жалал-Абад облусунан Улуу Ата Мекендеги согушка 30 000ден ашуун адам аттанып, алардын 18 000-и кайтпай калган. Бүгүнкү күндө облус аймагында болгону согуштун 46, оруктун 75 ардагери калган. Биз көргөндү көрбөгдү балдарын. Эч бак. Согуш болбосун балдарын. Кабылбек Күчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал-Абад облусу. Баткен шаарындагы Улуу Ата Мекендеги согуштун ардагерлерине шаар мэриясы тарабынан 100 000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Ал эми облустагы 19 ардагерге облустук администрациясынын резервдик фонду тарабынан материалдык жардам көрсөтүлүүдө. Аймакта өткөн жылы 25 ардагер болсо, быйыл 19 гана калган. Жыл сайын азайып бараткан ардагерлердин абалынан кабарчыбыз кабар алган. Атасынан эрте ажырап турмуштун түйшүгүн эрте моюнга алган Садык Бурханов СССР менен фашисттик Германиянын ортосундагы согушка 18 жашында катышкан. Куралды алгачкы ирет согуш талаасында кармаган Садык Бурханов 1944-жылы баргандыктан туткундагы немис аскерлерин иштетип турган. Атабыз өлүп 5 баралы болуп 5 энебиз менен 5 бала менен калып кеттик талаада. Шетте көрөңнөр тезик кылып колхоздун падасын багып, жылкысын багып, сорпогун багып, шетте катта болуп шетте жүрдүк. Казакстан, Түркменистан, Орусияда кызмат өтүп, согуштан аман калган Баткендик 6553 аскердин катарын толуктап, 1950-жылы өз мекенине кайтып келет. Улуу Ата Мекендеги согуштун ардагери Садык Бурханов согуштан кийин колхоздо бригадир болуп эмгектенет. Бул аралыкта 3 уул, 2 кызы болгон. Ар ким өзү ар жака бергенин айдаган. Казакстанга бардык, Түркменистанга бардык, Свет облусуна бардык, Жезкалган жерлерге бардык. 1950-жылы кайтып келдим. 26-25 сентябрда. Şu 40 yıl kırgın başı beyler kimin elbette bir yerime bir inlese sayılmaptı. Ардагер учурда 94 жашта, көрүүсү начар болгондуктан жакындарынын жардамында басат. Өткөн жылга салыштырмалуу абалы оорлошуп, каарлыкка моюн сунган. Бул ардагер сыяктуу облуста жылдын башында эле 25 Улуу Ата Мекендеги согуштун катышуучусу болсо, 5 ай аралыгында 6 каза болгон. Андыктан тирүүсүндө кадырлайлы дешет замандаштары. Оорганда ооруп калат. Иммунитети азайат экен, көз дагы жакшы көрбөйт, кулак жакшы укпайт. Жардамыбыз менен жашап калды. Акыркы жылы да былтыр дагы жакшы өзү 9-майга чыккан. Быйыл кандай болот эми көңүлү тартса алып чыгабыз. Аксакал ушу колхоздо 52 жыл кызмат кылган. Колхозду түптөп колхоз кайра жоюлду да бул аксакалдар болгондо. Keçe 1 yanvarda ele 25'li veteran var ele, bugün 19. Buna 1 mayga jetpey 6 ay ötüp ketdi. Karabaysızlar, en ökünüşlüsü bu şol. Oşonduktan bu Ata Mekendeki soğuşka katışkan veteranlarga her bir adam, her bir mekeme uçurejden en jetekçileri, emgek kollektifler, mektepler, aile hükümetleri, hakimler, merler kança kolundan kelgençe jardam kılıp alardan izzat hurmat kılıp dualarını alıp tursa жақсы болор эле да. Бүгүн 7 май Баткен шаардык мэриясы шаардагы ардагерлерди жеңиш күнүн утурлай 100 000 сом акчалай сыйлык менен куттукташты. Ал эми облустук администрация резервдик фондун 19 ардагерге материалдык жардам көрсөтүүдө. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін Токтогулот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына жана Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрына барды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди.
Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын директору Асылбек Озбеков маалымдагандай, театр 1926 жылдын 2 ноябрында негизделген. Театрдын имараты 1972 жылы пайдаланууга берилген. Акыркы жолу оңдоп түзөө иштерине 2010 жылы 8 миллион сом бөлүнгөн. Учурда имарат оңдоп түзөө иштери жана материалдык техникалык базасын жаңылоо үчүн 76 миллион сомдон ашуун акчага муктаж. Мамлекет башчысы чыгармачыл жамааттын репетициясына күбө болду. Президент эки театрдын имаратын көрүп чыгып, алардын тез арада капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн каржылоону тездетиши керектигин белгиледи. Ал начар шартта эмгектенип келген, бирок ишине берилген чыгармачыл жамаатка ийгилик каалап, каржылоо маселелерин чечүүгө көмөк көрсөтөрүн убада кылды. Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде эл аралык радио күнү белгиленүүдө. 1895 жылы 7 майда орус физик Александр Попов алгачкы радио байланышты сынап көргөн. Учурда радио интернеттен кийинки эле эң ыкчам маалымат булагы болуп саналат. Кыргызстанда азыр 50дөй радио каналдар иш жүргүзөт. Алардын басымдуу бөлүгү маанайшат форматта болгону менен дээрлик баарында саат сайын жаңылыктар обого чыгат. Ири радио каналдар менен катар аймактык жана жамааттык радиолор дагы бар. Сиздер күндүн маанилүү делеген окуяларына назар салдыңыздар. Бул жана башка маалыматтар ынтымак чекит KG сайтында. Кечиңиздер жагымдуу болсун. Саламатта калыңыздар.